Депутат Медералиев Жогорку кеңештин тармактык комитетинин төрагалыгын тапшырды. Эл өкүлү Гемпровод ишине байланыштуу кеткенин айтты. Кыскача бир сүйлөм менен айтып коеюн, өткөндө Кемпироводдогу маселе себеп болду. Урматтуу коллегалар, бир жыл болду ушул комитетти жетектеп жүрдүм. Бир нерсени так айта алам, колумду таза кармап, мыйзамдарды бузбай, коррупциядан алыс болуп, татыктуу алып бардым деген ниеттемин. Өзүмө өзүм баа берсем туура болбой калат. Бир гана мисал айтып кетким келет. Өткөндө Кытайдын, Монголиянын, Казакстандын, дагы башка мамлекеттердин жогорку соттун төрагалары, прокуратура тармактардын эл аралык илимий конференция болду. Ошо жерде жогорку кеңештин атынан доклад кылып бардым. Кийин жумушка келсем, мага айтып калышты аппарат аркылуу. Казакстандын жогорку соттун төрагасы Кыргызстандын жаш парламентарийин докладын жактырдын. Биз изилдеп көрөйлүчү, бизге да мүмкүн пайдасы тиер деди. Мен ойлойт элем бул чет жакадагылардын баасы. Депутат болуп келип, комитетти жетектеп, бир дагы тууганымды кызматка койбодум. Тескерисинче 4 тууганымдын бириси мамлекеттик кызматта иштейт эле, мамлекеттик кызматтан өз арызың менен кет деп суранган. Буну кошо иштешкендер жакшы билесиздер. Айтайын дегеним, өзү ушундай түшүнүк бар да, туура эмес калыптанып калган бизде. Олуттуу мамлекеттик деңгээлде саясатчы болом десең, сөзсүз түрдө сен же орусиячыл болушуң керек, Кремлдин саясатын колдогон, же батышчыл, демократиялык принциптерди колдогон деген туура эмес түшүнүк бизде бар. Мен ойлойт элем, бул туура эмес. Үчүнчү түшүнүк туура, бул про-кыргызский саясатчы болуш керек. Аны сыңарындай, бизде дагы саясатчылар эки түргө бөлүнөт. Бириси бийликчил, бийликтин туура кылганда, туура эмес кылганда мактайт. Экинчиси оппозициячыл, бийликтин туура кылганын дагы, туура эмес кылганын дагы сындайт. Мен ойлойт элем, мен үчүнчү типтеги саясатчы болгум келет. Альтернативалык жаңы муундун көз карашындагы. Тигил жакта эмес, бул жакта эмес. Бир гана Кыргызстандын элин, кыргыздын кызыкчылыгын колдогон. Пикирим, оюм ушул. Сиздерге чоң рахмат, жакшы иштештик. Эми катардагы депутат болуп, элдин көйгөйүн ушул жерден айтып, сиздер менен жакшы ушул Кудай канча ченелүү саясий өмүр берсе, өткөрөбүз деген пикирдемин. Рахмат барыңыздарга. Гемпровод келишимине каршы добуш берген дагы бир депутат Эмил Жамгырчиевдин үйүнөн унаасынан үн жазуучу аппараттар табылганын кесиптеши Жанар Акаев айтып чыкты. 26 ноябрь күнү кечинде Альянс фракциясынын 2 депутаты Айдарбеков Чыңгыз жана Жамгырчиев Эмил Кыргызстандан Казакстанга өтүп аткан жерден биздин депутатыбыз Жамгырчиев Эмилди мыйзам бузуу менен, конституцияны бузуу менен күч органдары кармап, аны Бишкек шаарына жеткизген. Анын чет өлкөгө чыгууга болгон укугу бузулду. Мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатын күч органдары кармап, ал жака баспа, бул жака басасың деп кылганы бул туура эмес. Биз аны Кемпировод маселесинде Эмил Жамгырчиев каршы берген менен байланыштырабыз, түздөн түз. Жогорку соттон Эмил Жамгырчиев боюнча 2018 жылы иш козголуп, толугу менен райондук соттон дагы, шаардык соттон дагы, жогорку соттон дагы актоо чечими чыккан. Бирок ошого карабастан азыркы күндө ишти кайра жандантуу аракети болуп жатат. Эң негизгиси, кече күнү Эмил Жамгырчиевдин автоунаасынан дагы, үйүнөн дагы үн жаздыруучу, видео жаздыруучу аппараттар табылган. Урматтуу депутаттар, депутат берген добуш үчүн каршы береби, макул береби, ага жооп бербейт. Бул конституцияда дагы, мына регламентте дагы так жазылган. Ошондуктан мага жогорку кеңештин төрагасына күч органдарынын жетекчилери болуп өткөн окуя тууралуу так жана толук маалыматты бүгүндөн кечиктирбестен
берип коет деген ишенимдемин. Рахмат. Ал эми Кемпирабад келишимине кол койбой кызматынан ажыратылган Чыңгыз Айдарбековго карата дагы куугунтук башталган өңдө. Депутат убактылуу парламенттин жыйындарына катышпайт. Өткөн аптада кармалганы кабарланган Айдарбеков кабарын билдирди. Урматтуу мекендештер, бир нече күн байланышта болбогонумдун себеби сиздерге жеткирип коюуну чечтим. Буга чейин менин кесиптештерим маалымдагандай, ден соолугума байланыштуу пландаштырылган текшерүүнү өтүү үчүн чет жакка чыгууга муктаж элем. Ал ортодо Казакстанда Куран окутуу зыйнаты да бар эле. Андан соң медициналык текшерүү үчүн сапар уладым. Сиздер менен байланышка чыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болор замат ушул кайрылууну жазуудамын. Бардык кабатыр болгон жана ар дайым колдоо көрсөткөн саналаштарыма терең ыраазычылык билдирем. Жакынкы убакта Кыргызстанга кайтып келем. Урматтоо менен Чыңгыз Айдарбеков деп айтылат билдирүүдө. Депутаттарга чын эле кысым башталганын, эми Мадумаров, Масалиев, Тазабек Икрамов, Өмүрбек Бакировторго карата иш бар экенин депутат Дастан Бекешев журналисттерге берген маегинде айтты. Башталды да, ошол эле Сурабалдиевага анын бизнести чокулап, эми бүт бары Кыргызстанда бүт бары эле билет. Кудай берген базар кимдики? Бүт бары эле билет. Мурун Сурабалдиев өзү мамлекеттик кызматта иштеген эмес, анын үй-бүлөдөгү мүчөлөр алар иштеген эмес. Атасы мурун депутат болчу, бирок ал дагы бизнес жактан аралашып жүргөн. Буну чокулап, менимче туура эмес болуп калды да. Себеби да туура, салыктарды бүт баары төлөш керек, бирок именно ошо экинчи жолу келип атпайбы салык проверкасы, текшерүүлөр. Бул бир. Анан экинчи болсо Эмиль Жамгырчы биздин депутатыбыз, ал жогорку соттон анын иши болгон, билесиз. Чечим акталган болчу. Жогорку соттун чечим чыкты. Жага ошол депутат жакпай, бирок мына добуштан кийин ошол иш жаңыдан ачылды. Возобновление деп ошону ишти башталышты да. Ошондой болуп атабы азыр? Ошондой болуп атат. Мадумаров боюнча, Масалиев боюнча, Кемпирабад боюнча маселе дагы бар деп атышат да. Иши башкы прокурор ошону алар карап атышат. Представление алып барабызбы же алып барбайбызбы? Кайсы иш боюнча? Тазабек Икрамовго иш бар деп атышат. Жогорку кеңеште ушундай сөздөр бар да. Өмүрбек Бакировго дагы иш келет деп атышат. Иши Чыңгыз Айдарбековду дагы тияктан чокулуп атышат. Мына дипломатический рангга алып алышты, эми дагы бир чокулайбыз деп атышат да. Тенденция бар. Жеке сизге байланыштуу эмне бар? Мүмкүн биз азыр мен интервьюну берип атсам, ошол учурда ким билет эмнени казап атышат, эмне кылып атышат, билбейм. Ошондой тенденция тилекке каршы бар. Эми Сейит Атамбаев деген бар депутат, ал да каршы берген, эми ошо эми билбейм. И так эле атасы түрмөдө отурат. Үй-бүлөнү и так эле бүт жактан бүт мүлктөрдү арестке коюшкон, мен билбейм, уже эчтекени тарта албайт, и так эле уже бүт баарын арестке салып коюшту. Буга чейин Кемпирабад келишимине каршы добуш берген депутаттарга УКМК кысым жасап жатканын Эльвира Сурабалдиева айткан. Буга улай Кемпирабад маселесине биротоло чекит коюлду. Кечээ Садыр Жапаров кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо мыйзамына кол койду. Парламенттин бүгүнкү отурумунда мурдагы төрага Асылбек Жээнбеков менен депутат Төрөбай Зулпукаровго козголгон кылмыш иши аягына чыкпай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Депутат Жеңишбек Токторбаев тиешелүү күч кызматтарынан булардын кылмыш иши тууралуу маалымат талап кылды. Мурдагы президенттин иниси Сооронбай Жээнбековдун Асылбек Жээнбеков деген болгон. Анын чөнтөктөш, табакташ досу Төрөбай Зулпукаров. Бул экөөнү иш козголуп 2 ай түрмөдө отуруп чыгышты. Мына ушул убакка чейин эч кандай жыйынтык жок. Же булар камалабы, же бир өкмөткө жеген акчасын төгөбү, ушул маселелерди элге айтып койбойбузбу? Же жанагы каржаады из басылды болуп, биздин чоңдор менен куда сөөк болгондон кийин унутуп калабы? Ушул жактарын бир карап койбойлукпу? Алмаз Акунжанович, карасаңыз бизди тикерек. Давайте ушул маселелерди бир карап, бир сизге Алмаз Акунжанович бир маселеде сизге канча протоколдук поручение берсек, бирин дагы айтып, урматтуу депутаттар деп биз айткан жоксуз да? Бир мындай бир хотя бы письменный бизге жооп берип койбойсузбу?
Былтыр декабрда Асылбек Жээнбековдун кызы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун уулуна турмушка чыккан. 2021 жылдын жай айында Кумтөр иши боюнча коррупцияга шектелип кармалган Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Сулпукаров жыл аягында үй камагына чыгарылган. Бүгүн 30 ноябрда Исхак Масалиев Кумтөрдөгү алтын чуусу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагалыгынан ден соолугуна байланыштуу баш тартканы маалым болду. Бул тууралуу жыйында спикер Нурланбек Шакиев билдирди. Аталган комиссия сентябрь айынын аягында түзүлүп, анын төрагасы болуп депутат Исхак Масалиев шайланган. Атайын комиссия Кумтөрдөн чыгарылып кеткен 19 тонна алтын чуусуна байланыштуу түзүлүп, ишкана өлкөнүн карамагына өткөндөн берки ишмердигин текшермек. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев иликтөөчү журналист Болот Темировдун Орусияга депортацияланышына анын кыргыз жарандыгынын жоктугу себеп болгонун айтты. Абдиев бул тууралуу Жогорку кеңештин 30 ноябрдагы отурумунда депутат Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Өткөн жумада ошол выдворение болгон Болот Темировду. Ал биздин жаранбы же биздин жаран эмеспи? Урматтуу Дастан Далабаевич, ал боюнча соттун чечими чыккан, биз соттун чечими. Жо, аны мен түшүндүм, соттун жаранбы же жаран эмеспи? Анын жарандыгын алган паспорттары ошо Россия, Кыргызстанда мыйзамсыз алган паспорттары тергөөчү тарабынан мыйзамсыз паспорттары жараксыз деп табылган себебинен бул жаран Россия Федерациясынын жарандыгы болуп эсептелген негизинен Россия Федерациясы. Кыргыз жаран эмес деп, Жок, кыргыз жаран эмес. Бирок ушул жерде төрөлгөн да Кыргызстанда. Бул жерде төрөлгөн, бирок Россия Федерациясына барып, кичке кезинде ошол жака көчүп кеткен экен. Ошол Россия Федерациясына барып паспорт алат ошол жерден. Андан Хорошо, силер боюнча бул Кыргызстандын жараны эмес. Ооба. Выдворение канча ошо каражат кетет? Вот мисалы 21-жылдык ушул 10 айдын жылы расход канча болгон? Урматтуу Дастан Далабаевич, азыркы биз быйылкы жылдын эсебинен айта турган болсок, 13 башка мамлекеттин жарандары Кыргыз Республикасынын территориясынан сыртка чыгарылган. 13. 2021 жылы 19 жаран чыгарылган. Булар бизде кылмыш кылып жазасын өтөп бүткөндөн кийин өзү келген ошол мамлекетине чыгарып жиберилген. Сиздин айтканыңыз боюнча, сиздин деген бизге деген жөнөткөн катыңыз келип түштү. 1-2 күн ичинде толук маалыматты канча расход кеткен, кандай чыгарылган боюнча сизге маалыматты кат жүзүндө даярдап беребиз сизге. Рахмат. Жо, ушундай эле чыгаруу болгондо милиция чогуу барабы ошол өлкөгө? Ал жарандын коопсуздугун сактоо үчүн милиция барууга укуктуу. Рахмат. Кантип коопсуз самолетко киргизгенде кайсы коопсуздук? Ошол ичинде коопсуздук болот да. Дастан Далабаевич, эгерде сот бизге милдет кылып жүктөлгөн болсо, биз ошону чыгарып жиберүүгө чейин процессти толук көзөмөлдөө алуу үчүн биздин кызматкерлер жанында болушат. И полностью командировочный бүт баары милицияларга төлөнөт, Мамлекет тарабынан төлөнүп берилет. Коррупцияны иликтеген журналист Болот Темиров 23 ноябрдын кечинде Манас аба майданынан күч менен Бишкек-Москва каттамына отургузулган жана аны күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери коштоп чыгарып кетишкен. Анын алдында Бишкек шаардык соту журналистти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Крым чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз кайманаты менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун өлүмү боюнча козголгон кылмыш иши сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүгө номер 1 тергөө абагындагы 5 адам айыпталып жатканы айтылды. Адам өлтүрүүгө жеке кастыктын негизинде алдын ала сүйлөшүлүп алып барышкан. 5 өнөтөн кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча айып коюлду. Мындан тышкары кылмышты жаап жашырган үчүн деген негизде дагы 2 жаран айыпталууда. Кылмыш ишинин материалдары Бишкектин Октябрь райондук сотуна жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.